Assalamu алейкум достар, мен атым Бақыт Борошев, мен Жалауат шаарынан, Жалауат ЖБ заводының директоры болам. Біз ертең 4 октябрь күні сағат ертең 9:00-да Жалауат облысының тұшында, облыс сотының тұшында тынч митингін өткіземіз. Митингтің башқы себебі ішкерлерге пут тосулар тоқтатылсын. Себебі 2019 жылы Жалауат шаардык прокуратурасы Жалауаттагы курулуш фирмаларын сотко берип баштаган. Мыйзамсыз куруу атасар депчи. Өзү 100% мыйзамсыз курган имаратына карабастан туруп, Жалауат областык прокуратурасына айтты. Бети жоктук кылып, ишкерлер өзүңөрдүн жеке менчик жериңерде мыйзамсыз курулуш кылып атасар деген. Башкы себеби баарыбыз билгендей эле акча талап кылуу, пара алуу. Бирок ишкерлер пара бербеген үчүн сотко берип, бүгүнкү күнгө чейин бул соттук процесстер чозулуп жүрөт. Курулуп бүтүп, элдер жашап аткан домдордо бүгүнкү күнгө чейин документтерин алынбайт. Соттор болсо прокурорлордон коркуп, карга карганын көзүн чокубайт деген принцип колдонуп, алардын доорузан колдоп, алар 100% мыйзамсыз болсо дагы. Аларга карата алардын чечим, алардын доорузан канааттандырып койгон. Жаңы бийлик келди, жогорку сотко жаңы төрөгө дайындалды. Ошо үмүт кылып, пятница күнү барсам, кабыл алабыз дегенден кабыл албай койду. Мен Жалауаттан убара болуп бардым. Барсам, эч кандай бир себептерди айтпай, орун басарлары да жок деп, жөн эле кабыл албай койду. Бул кайдыгерлик, бул беспредел качан токтойт? Ошол себептен эртең, дагы бир жолу кайталап кетейин, 4 октябрь күнү саат эртең 9:00-да соттордун мыйзамсыз, адилетсиз чыгарган чечимдерине карата, прокурорлордун паракорлугуна карата, адилеттүүлүктү талап кылуу максатында тынч митинг өткөзөбүз. Эгерде кимде ким бул адилетсиздиктен, соттордун паракорлугунан жадап бир айта турган сөз боло турган болсо, анда өзүбүздүн единомышленниктерди чакырабыз. Чоң рахмат.